мага зордук зомбулук көрсөттү. Айылдык участковыйларга арыз жазып кайрылганга аракет кылды. Алар дагы ошол учурдан пайдаланып мени зордуктады. Кол көтөрүп калган убактылар да болду. Коркунучум күчөп кекеш пайда болду. Кекеш деген. Бир күнү атам ошо эчкиликтин айынан бир адамга залалкасы тийип калып түрмөгө кирип кетти. Ачыгын айтканда жездем деле ишчи. Үз четинен тайжем дагы өтүп кетти бул жашоодон. Жездем мени кайра экинчи аял кылып алам деди. Ошол жерден дагы тагдырым талкаланып, шагым сынды. Качып келе бердим шаарга. Балким бул күндөр өтөт деп ичкиликке берилип кеттим. Күнүм Бош базардагы жайма базар деле өтүп калды. Жапжаш бойдон өз тагдырымды талкалап алдым. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылыс Тайм берүүсүнүн көрөрмандары. Азыркы учурда айымдардын укугу кордолуп жатканы баарыбызды күндүрбөй койбойт. Бүгүн студия төрүбүздө өз жездесинен зордук зомбулук көргөн жаш кыздын тагдыры чагылдырып берилмекчи. Ар бир инсан өзүнүн жашоосунда жетем деген максаты, көйдөндө кыялы болот экен. Тилекке каршы мен да ошентип кыялдангам. Бирок турмуштун бир сынагына, тагдырдын эмесине калдым. Бул окуяны айта кетсем, мен деле бала чагымда башка балдардай болуп, ойноп, күлүп балалыгым өттү. Бир себеби бир күнү атам ошо эчкиликтин айынан бир адамга залалкасы тийип түрмөгө кирип кетти. Апам болсо үйдө тура албай чет жака иштейм деп кетип мени тайжемдикине калтырды. Ал тайжемдикине барганда деле башкалардай болуп ата эне мээрин көргөн жокмун. Тескерисинче болгон жумушун аткарганга аракет кылып, күнүм кол көтөрүп калган убактылар да болду. Тайжем дагы шаарга барып иштечи көп убакытка. Мен үйдө жездем менен балдарым менен калчумун. Ошол убакта деле алардын балдарын карап, жездеме тамак жасап, үйдүн баардык иштерин аткарганга аракет кылдым. Ачыгын айтканда жездем деле ишчи. Ал да ошол себептен мага зордук зомбулук көрсөттү. Тайжем келгенде мен ага айта алган жокмун. Себеби өз ата энем 2 жолго түшкөндөн кийин аны көргөндө, ал учур баштан өткөндөн кийин бул үй бүлөнүн бир себеби бир четинен ошол жакта жашап атып коркунуч болду. Себеби тайжем кол көтөрчү. Бир четинен жездем ага зордук зомбулукка калтып, зордуктагандан кийин коркунучум күчөп кекеш пайда болду. Кекештик. Мен дагы ошол акыбалдан өзүмдү кенен алып жүрө алган жокмун, кенен сүйлөй алган жокмун. Тайжеме айтайын деп дагы ал учурду айта алган жокмун. Ошентип арадан убакыт өтө берди. Тагдырым ушул бойдон калабы. Мен арыз жазганга бардым. Айылдык участковыйларга арыз жазып кайрылганга аракет кылып, алар менин арызымды карап жардам кылган ордуна мени үстүртүүдө. Алар дагы ошол учурдан пайдаланып мени зордуктады. Кайра ошол жерден дагы тагдырым талкаланып, шагым сынды.
чөгүп кеттим. Учуру келип мен дагы 17-тен 18-ге карап калдым. Үйдөгүлөр да мени турмушка узатабыз деп үз четинен тайжем дагы өтүп кетти бул жашоодон. Ошол учурда жезде мени кайра экинчи аял кылып алам деди. Ал көрүнүш мага деле туура эмес болуп, мен ал жакты таштап, ал күндөрдү унутуп качып келе бердим шаарга. Бул жакка келгенде деле кайралаша турган киши жок. Жашоом кыйын болду. Бул жалган жашоонун, турмуштун сынагына берилип, мен дагы балким бул күндөр өтөт деп ичкиликке берилип кеттим. Ал күндөр да өтөт калат дедим. Бирок күндүк жашоом ошентип шаарга качып келе бердим. Бияктагы аралаша турган киши жок болгондон кийин мага да кыйын болду. Туура эмес тарапка кошулуп кетип, ичкиликтин артынан мен дагы бул күндөр да өтөт деп берилип кеттим. Бул адат деле калат дегем, бирок күнүмдүк жашоом ошо менен эле өтүп калды, адатка айланды. Бул күнүм Бош базардагы, Жайма базарда эле өтүп калды, кайыр сурап. Ошентип өз тагдырымды өзүм талкалап алып, азыркы жапжаш бойдон өз тагдырымды талкалап алдым. Азыркы ата-энелерге кайрыларым. Баланы колго алгандан кийин кароосуз калтырбай тарбиялап, багып, коргоп, көңүл буруп коюшса, баары бир инсандын жашоосу, тагдыры өз колунда экен. Болгону ошого туура жолду багыттап көрсөтүп коюш керек экен убагында. Баары бир канчалык эме болсо деле мугалим болуп, сүйлөгөн сөзү, берген мээрими ата-эненикине жетпейт экен.